дагы бир кыскача маалымат берип кетейин. Мисалы негизи эле бала бакчаларда ачылардан мурун бир текшерүү өтүп туруп, анан программаны ошол программага кол коюп, анан кийин разрешение алышат. Ансыз болбойт да. Ар бир бала бакчада, мисалы балалык менен иштешеби, же болбосо стандартный программа менен иштешеби, же наристени кошобу, балким кээ бирлерде аралаш да болуп калат. Мисалы стандарттан бирөөнү алат, потом балалыктан кичинесин алат, аралаштырып, анан кийин окутушат. Андай дагы мүмкүнчүлүк бар. Бирок ИСУОдо эмнегедир ошол программалардын баардыгын керек эмесин дагы кошуп алышат да көбүнчө эле. Ал үчүн академиялыкка кириш керек, программалар бөлүмүнүн бала бакчанын программасын биринчи текшерип көрүш керек. Мынакей мектепке чейинки билим берүү деп турат. Анан тандоодо мынакей көрдүңүздөр, бул жерде детский сад от 3 до 7 лет, бул биринчи. Потом детский сад от 3 до 7 лет балалык деп турат. Андан кийинкиси предшкольная подготовка. Кээ бир бала бакчаларда бир гана, мисалы ушул эле программада болуп калышы мүмкүн. Андай да бала бакчалар бар. Бул наристе 480 же болбосо наристе 240. Андан кийин бул ясли сад, бул 6 айдан баштап 7 жашка чейин бала бакчанын программасы, и дагы башкача бул 6 айдан баштап 3 жашка чейин бала бакча. А биздин бала бакчалар кандай кылат? Көбүнчө эле мисалы бирөөсүн ушул детский сад 3-7ден бирөөнү алат, мисалы среднийди алат. Мынакей среднийди кошот. Ушуну кошуп туруп, сохранить этип туруп, кайра кийинкисинде кайра ушул программаны тандабайт. Кайра сиз айткандай, мисалы балалыкка өтүп кетет да, эмнегедир эки башка программаны кошуп салат. Бирөөсүн эле тандабайды. Сиздерде мисалы балалык болсо, анда сиз балалыкты тандайсыз. Балалыктагы бардык программалардын керектүүсүн кошуп аласыз. Мисалы младшая, средняя, старшая, потом подготовительная деп. Эгерде ушул балалыктын ичине сиз детский садтыкын кошуп салсаңыз, демек алар бири-бирине өтпөй калат. Анткени үчүн бул такыр башка программа. Сиз мисалы университетте эле мисалы направление окусаңыз, башка эле гуманитардык направлениядан техническийге өтө албайсыздар да. Ошол эле себептен бул жакта дагы ушундай.